Анан ушул жерден айта турган нерсе, Зату Ануат деп өтүппү. Бул деген ошол мушриктердин дарагы болгон. Ал жерге ошол өздөрүнүн курал жарактарын береке алып келсин, кийин согушта ошол жеңишке жетели деген ишеним менен ошондой амалдарды кылышкан. Жана ушуну эле кылбастан алар ошол жерге түнөп, күндөп болобу ошол жерге калып этикаф да кылышкан. Этикаф деген ошол ибадат да, ошол жерге түнөп дагы ошондой берекелерди тилешкен. Бүгүнкү күндө дагы бул нерсе адамдарда бар. Жолдордон кетип баратканда деле бактарды көрөбүз, ошол жерге чүпөрөктөрдү илип алышкан. Баланчанын булагы береке алып келет, баланча бак, анан мындай мазар бак деп. Ошондой эле мисалы жанагы Ош жергесиндеги Сулайман Тодогу таш боюнда бүтпөгөндөрдүн барып ошол жерге сүйкөнтүп, жөлөнтүп, нарында мисалы бир чоң таш көрүп калса, ошол жерге барып түлөө өткөрүшүп, жаан тилешип, мунун баардыгы ошол коомдорго окшошу, ошол коомдордун амалдарын кылуу. Бул деген ошол жерге барып жөн эле илип коюу дагы кирбейт. Ошол жерге барып сүйкөнүп, ошол нерселерден, ошол бактан, ошол таштардан, ошол топурактардан үйлөрүнө алып кетип береке тилешип, ушундай жахилияттын, караңгы доордун амалдарын кылгандар азыр дагы жок эмес. Ошол жерге барып курмандык чалгандар бар. Ошонун баардыгы Аллах жек көргөн, Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тыйган амалдардын бири. Жана дагы ошол жана умрага келгендер мисалы ушул Мединанын ташынан, Мединанын топурагынан деп өздөрүнүн пакетке салып алып кеткендер. Мединанын топурагы, Меккенин топурагы, Кыргызстандын топурагы, Американын топурагы кандай болсо, Аллах Таала бир эле топурак менен жараткан. Өңү башкача болушу мүмкүн, болбосо бир эле топурак. Жана дагы Ухуд тоосуна барып ал жерден таштарды сындырып, чөнтөктөрүнө салып, анан үйлөрүнө барып илип коюшуп, анан береке тилешип. Мунун баардыгы ушул жанагы ушул хадистеги келген жанагы аятта тыйган нерселердин баардыгы ушул амалдардан. Ушунун баардыгы биздин шариятыбызда тыюу салынган. Жөн эле тыюу салынбастан Аллах Таала ушул амалдардан тыйып элдерди акыйкатка, туура жолго чакыруу максатта Аллах Таала элчилерди жана пайгамбарларды жөнөткөн. Ушул амалдардын баардыгы таухидке каршы келет.